жыйынтыкталган эмес, ошол эле Казакстандын Самұрық Қазына сыяктуу мисалы активдер бул жерде топтолгон, ири компанияларды ошол жерге тартып көңүл буруга багытталган да. Мирлан Исахбекович, кечиресиз. Менчиктештирүүгө жатпаган мамлекеттик мүлктөрдү министрликтерге, ведомстволорго, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарына өткөрүп берүү керек деген да маселе болбоду беле? Демек, анда алар ошол жоопкерчилигин дагы ошол министрлик, ведомстволор, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары алат да, э? Албетте. Бүгүнкү күнү мисалы Жалал-Абад шаарында шаар мэриясы ошол элдик мамлекет ишканасында карамагында турган 22 объекттин 7 объекти жаңылышпасам өзүнө сурап жатат. Ал конкреттүү уже иш пландары менен. Бул жерге мондай социалдык объект курабыз. Бул мындай гектар жерге мондай жаңы бир типтеги академия футбол мына ушул сыяктуу жаңы нерселерди курабыз деп. Мына ушулар милдеттемелер так жазылат. Ошонго ылайык биз өткөрүп бере алабыз. Анын чечимди муниципалдык мекемеге өткөрүп берүү чечимин өкмөт кабыл алат. То есть министрлер кабинети. Ал эми мамлекеттик ведомство, министерствонун ичиндеги имарат алмашуу же бири-бирине өткөрүп берүү, автоунаалар жана башкалар боюнча ал чечимди буйрук менен биз мамлекеттик мүлк фонду кабыл алат. Демек, жөн эле берип койбой, аларды ошондой бир талап менен берилет экен да, э? Албетте, биз талапты койбосок, коркунуч бар да. Эртең ал жаныкөй мындай бир турак жай курууга же дагы башка багытка сатылып же ижарага берилип кетпесин деп коопсуздуктан улам биз конкреттүү талаптарын биринчи кабыл алып, ошонго ылайык анан бекитип беребиз. Ошону милдеттеме алат аткарабыз деп. Эми бизге WhatsApp аркылуу дагы жазган суроо бар экен, Мирлан мырза. Мына стратегиялык объекттер тууралуу сөз болгон жок деп атасыздар, бирок ошол учурда стратегиялык статусунда бар ишканалар, алар мамлекетке жакшы натыйжа берген жок да дейт. Булардын тагдыры кандай болот деген суроону берген экен. Эми дагы деле жанагындай бул жерде мыйзам менен корголгон, натыйжа берген жок да дегенде мен мисалы ошол эле стратегия объекттерге мисалы энергетика тармагында ГЭС, Бишкек ТЭЦ, аэропорт, темир жол, мына ушул сыяктуу ири мекемелер турат. Жана айткандай, эми анын ичинде стратегиялык маанидеги өтө зор жерлери бар. Андан сырткары кызмат көрсөтүүчү жерлер боюнча азыркы талапка ылайык аракет кылсак болот. Ал үчүн дагы аны чечимди саясаттын министрлер кабинети мыйзамды өзгөртүү зарыл болгон болсо дагы ошол тараптан так мындай бир критерийлер болуш керек, бул жерде иштеп чыгыш керек. Бул жерге этият мамиле кылышыбыз керек стратегиялык объекттер боюнча. Мына уктурубузда соңуна чыгып калды. Мирлан мырза, мына биз болбой эле мамлекетте баары бир бардык мындай өзгөрүүлөр болуп атат. Башкаруу формасын өзгөрттүк, президенттик башкаруу, анан алдыда бир конкреттүү пландар, милдеттер, тапшырмалар коюлуп атат. Анан мыйзамдарыбыз дагы ошого жараша өзгөрүш керек. Ушул багытта мамлекеттик мүлк фондунун ишмердүүлүгүнө тиешелүү мыйзамдык база толуктоолорго, жаңылоого муктаж бекен? Албетте мен муктаж деп айтат элем. Бир нерсени баса белгилеп кетейин. Бүгүнкү учурда тилекке каршы көпчүлүк жетекчилер же ошол эле управление башчылары же юристтер дейбизби, тигил же бул кагазга кол коюудан абдан чочуп калышты. Мындай иш аракетти ыкчам кылыш үчүн, жоопкерчилик алыш үчүн эртеңки кепилдик да болуш керек ал. Мамлекеттик кызматкер болгондон кийин. Ошондуктан ал бир андай мындай мыйзамдык базаны да толуктош үчүн азыр жана айтып кеткендей кайра баалоо мыйзам жок болгон Кыргызстанда. Баалоо жөнүндө жаңы мыйзам кабыл алынды. Ушул мамлекеттик мүлк фонду мисалы сунуштайт, жогорку кеңеш жактырат. Жактыргандан кийин ошол мыйзамга ылайык ал бааланат. Баалоочу тарап таптакыр көз карандысыз тарап болот. Кийин маселе көтөрүлбөш керек. Бул арзан бааланып калды, бул кымбат бааланып калды деген маселе көтөрүлбөш керек. Анын терс таасирин мамлекеттик мүлк фондусун же башка мамлекеттик ишканалардын кызматкерлери көрбөш керек деген нерсени айткым келет. Андан сырткары албетте бүгүн жаңы министрлик түзүлдү, мисалы инвестициялар тартуу министрлиги. Ал жерде дагы биз мындай кыймыл аракетти бизге көрүп атабыз. Себеби сырттан ири кандай бир ишкер келген болсо дагы көрсөтө турган мүлкүбүз дагы, активибиз дагы кайсы жерде?
ал мамлекеттик мүлк фондусунун мындай айтканда карамагында десек болот. Ошол жерде монча жерибиз бар, мондай жерде мондай имаратыбыз бар, мондай мүмкүнчүлүктөрүбүз бар. Ошол жактардан дагы мүмкүн өзгөртүүлөргө негизи эле жеке менчик мамлекеттин муктаждыгын канткенде камсыздай алат? Жеке менчик эми кандай камсыздай алат? Мамлекеттин муктаждыктарын канткенде камсыздай алат? Өнөктөш болгондо, кызыкчылыктар бир жерден чыкканда болсо керек, буга чейин ушу мамлекеттик мүлк мындай бир күтүлгөн пайданы алып келбептир да. Эми аларга дагы кепилдик болуш керек. Шарт болуш керек. Мисалы, ошол бизде жеке менчик мамлекеттик өнөктөш жөнүндө мыйзам кабыл алынган, бирок тилекке каршы иштеген жок. Жаңы иштеп баштады, 1-2-3 долбоор болду. Ал дагы иш козголуп, ал дагы мындай айтканда тилекке каршы мындай натыйжа берген жок. Мүмкүн ал жерде мен билбейм, тергөөчү болгондо күнөө кимде кетти, но ишкерге дагы кепилдик бериш керек да. Ишкер каражатын салып, ошо мыйзамга тиги ишенип иштеш керек. Биринчи баштаганда албетте кемчилик болот. Ката кетет, башка болот. То есть менчикти ишкерди бул жерде өзгөчө карашыбыз керек деген ойдомун. Ким каражатын салам деген болсо, ал эртең мындай айтканда тобокелдикке дагы барып атат. Ооба, капиталын салып атат. Ошондуктан аларга дагы кепилдик, мүмкүнчүлүк, узак мөөнөттөгү ижара же пайдалануу, эртеңки күнү тигил же бул салыктан бошотуу, салган каражатына жана иш орунуна ылайык. Мына ошондо мындай бир карым катнаш натыйжа берет. Демек баягы мамлекет тарабынан колдоо болсо, анан ошондо пайда алып келет экен да. Рахмат. Урматтуу радио каармандар, биз өлкөдө соңку учурларда болуп жаткан мамлекеттик менчикке караганда жеке менчик ээси натыйжалуу иштей тургандыгын далилдеген ишмердүүлүк кандай өтүп жатат, мамлекеттик мүлк фонду соңку күндөрдө кандай иштерди жүргүздү, ушул тууралуу кеңири маалымат алдык. Биздин студияда мамлекеттик мүлк фондунун төрагасы Бакиров Мирлан Исакбекович болду. Сизге ыраазычылык билдиребиз, ишиңиз ийгиликтүү болсун. Чоң рахмат сиздерге. Уктурууну Таалайгүл Шабдарова жана Таалайгүл Сыдыкбекова алып бардык. Эсенчиликте жолугушалы. Сизге чоң рахмат. Чоң рахмат сиздерге.